25-жылы 26 тиын кошулат да. 30 жылдан бери эгемендик болгондон бери мындай акыбалга келген эмес. Май айынан баштап 3 сом 49 тиын төлөйт. Энергетика министринин андай укугу дагы жок, акысы да жок. Жектөө только түшөт 30-жылдары. Бул туура эмес. 2021-жылдын сентябрь айында министрлер кабинетинин токтому чыккан. Ага ылайык өлкөдөгү электр энергияга болгон баа жыл сайын инфляциянын өсүшүнө байланыштуу болмок. Мисалы, Улуттук статистикалык комитет 2024 жылы инфляциянын деңгээлин 6,3% байлаган. Тариф саясатына ылайык быйылкы жылы май айында электр энергияга болгон тарифтин баасы 7 тыйындан ашпашы керек болчу. Бирок энергетика министри Талайбек Ибраев быйылкы жылы май айында электр энергияга болгон тарифтин баасы 26 тыйынга өсөрүн айтты. Бул токтомдо көрсөтүлгөн баадан дээрлик 4 эсеге кымбат. Быйыл инфляцияга байланыштуу 1 сом 25-жылы 26 тиын кошулат да. 25-жылы ошол жана 1 сом 11 тиынга 26 тиын кошулат. Биздин бул мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошол Министерство финансов, Минэконом менен жана башка министерстволор менен азыр ушуну мындайча айтканда караштырып атабыз. Биздин прогнозный пландарыбыз да. Өнөр жай керектөөчүлөр бүгүнкү күндө 24-жылы 3 сом 18 тиын төлөп атат. А май айынан баштап 3 сом 49 тиын төлөйт. 31 тиынга эле көтөрүлөт. Бизинде 26 тиын эмес, ошондо 6 тиын 7 тиынга эле көтөрүлүшкө келет. Но тилек каршы бул энергетика министри Талайбек Ибраев бул токтомду одуна бузуп атат. Не дегенде бул туура эмес, не дегенде бул энергетика министринин буйругу болобу, чечими болобу, ал токтомду жокко чыгара албайт. Ошо негизинде бу жерде да жалпы бул 700 киловатт колдонуучуларга дагы бу жерде 23,4% көтөрүлүп атат. Бул эми бул 4,5 эсе инфляциядан көп болуп атат да. Ошо негизинде бул одуна бул токтом бузулуп атат. Бул энергетика министринин андай укугу дагы жок, акысы да жок. Кыргызстанда азыркы 25-жылкы азыркы күнгө 1 сом 11 тиындан сатып алса, Өзбекстанда 1 киловатт 2 сом 60 тиын. Элге. Украинада 3 сом 90 тиын, Азербайжанда 4 сом 70 тиын, Казакстанда 4 сом 90 тиын, Россияда 6 сом 60 тиын. Элге 4 сом 90 тиын. Элге ушундай баасы. Россия менен да салыштырып атат. Айтылат 6 сом 40 тиын деп атат жөнөкөй жагында. Мен билишим боюнча 6 сом 40 тиын эмес. 3 сом 60 тиын. Бул шаарда жашаган колдонуучуларга электр энергия болгондагы бул ошо 3 сом 60 тиын ар бир киловатт саатына бул 10.980 киловатт колдонсо. Андан көбүрөөк болсо дагы кошулат да. Бул эми бул шаардык жашаган колдонуучуларга, айылда жашагандар 3 сом 20 тиын рубль болуп атпайбы? 3 рубль 20 тиын болуп атпайбы? Копейка болуп атпайбы? Ошол жерде мындай да, айлыктарды салыштырып көрөлү. Жашоо турмушунун деңгээлин салыштырып көрсөк, не дегенде мыногу тиги орто айлык Россияда 700 доллар болот. А бизде 300 доллар болот, 350 доллар болот да. Ошо негизинде 3 эсе кымбат болуп атпайбы тиги менен айлык. Ошо негизинде айда кымбат болуп атат. Ошо бу жерде мындай салыштырган туура эмес да. Булардын ой максаты мындай да. Ошо жалаң эле тарифи көтөрүлүп, бардык энергетиканы көйгөйлөрүн маселе чечебиз деген аракет кылат да. Бул туура эмес. Жалаң тариф эмес. Башка баягы жалпы тиги көйлөрдү карап, ошол жерде чечимдерди кабыл алыш керекпиз. Не дегенде бу жерде мамлекеттик сатып алуу маселеси бар. Не деген аярда одуну бузулат, чоң коррупция болот. Мына жерде техникалык коммерциялар жоготуулар болуп атат.
Мынау азыркы мынау тариф саясат мен ойлойм бул туура эмес саясат. Не дегенде бу жерде ошо мынау ишканалар өтө чоң киреше алган ишканаларды прибыльный чоң өлчөмдөгү ишканаларга аларга тарифти көтөрүш керек. Мына алтын каскан мекемелерге мен айттым эле 5 сом эмес 10 сом 15 сом кылайлы. Токтогул суу сактагычта жыл сайын суудун көлөмү аз болуп атат. Кышкы мезгилде жетишсиздик болуп атат. Мына былтыр болсо мына 3 миллиард 900 миллион киловатт саат жетишсиздик болуп биз коңшу мамлекеттен алып атабыз. Мындай эч качан болгон эмес. 30 жылдан бери эгемендик болгондон бери мындай акыбалга келген эмеспиз. Не дегенде жайкы күзгү мезгилинде биз коңшу мамлекетибизге мына эгегейс сууду кой берип атабыз. Не дегенде ошо сууду үнөмдөп ошо токтогул суу сактагычта керектүү көлөмдү топтосок мындай акыбалга келбейт эле. Чектөө бар. Чектөө эч качан чектөө только түшөт 30-жылдары эле энергия сектор баягы өзүнүн себестоимостуна чыкканда чектөө түшөт. Өчүрүлө чектөөлөр болуп атат. Бул туура эмес. Не дегенде энергетика системаны 1-апрелден 1-октябрь ноябрга чейин 7 ай 8 ай убакыт берилет даярдаганга. Анан кышкы мезгилинде тиги эме дарактарды кезип, анан тиги эмелерди көмөк чордондорду профилактика иштерди кылабыз деген бул биринчиден бул шылтоо. Не дегенде ошого шылтап бул трансформатор менен көмөк чордонду өчүрүп, булар толук кандуу элге, ишканаларга, бюджеттик организация толук кандуу электроэнергияны берип атат. Не дегенде чоң басым болуп, чоң колдонуп атат. Анан кийин токтогул суу сактагычтан көп суу кетип атат да. Энергетика министрлигинин жетекчилери айтат, биз жайкы мезгилинде, күзгү мезгилде керектүү сууду кой бердик коңшу мамлекетке, Өзбекстан, Казакстанга деп айтышып атат, отчет берип атат. Я окуй, силер башка мамлекеттин кызыкчылыгын көрөсүңөрбү, өзүңүн элиңердин кызыкчылыгын колдойсуңар. Не дегенде кышкы даярдыкты ушу токтогул суу сактагычтын суудун көлөмү кандай болсо, ошо эме көлөм, ошо деңгел кышкы даярдыктын деңгээлинин белгиси. Биз 12 миллиард суу топтоп анан кийин кышында өчүрүүлөр болуп атат, чектөөлөр болуп атат. Коңшу мамлекеттерден электроэнергия жалынып барып сатып алып атабыз. Алар дагы өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Мыйзам талабы кириш керек. Мыйзамдуулукту орнотуш керек дагы. Ошол жерде кайта ошо 20 сентябрь 2021 жылы орто мөөнөттүк тариф саясатта электроэнергияга 2021-25 жылга толуктоо өзгөртүү киргизиш керек. Толуктоо өзгөртүү киргизиш керек. А так бул мыйзамсыз болот, туура эмес болот.